Бул белги өзгөчө кырдаалдар учурунда чыга турган үн. Аны уккан ар бир адам кандайдыр бир кырсык болуп жатканын туюшу керек. Өзүн коргонууга алып, коопсуз жай издөөсү зарыл. Эмнеси болсо да айттырбай келген жаратылыш кырсыгына адам өзү даяр болушу шарт. Ал үчүн коопсуз жүрүм-турумга окутуп үйрөнүү маанилүү. Мына ушундай иш-чара бүгүн Нокат районундагы мамлекеттик бала бакчада уланды. Сел учурунда биз эмне кылабыз? Сел болуп кетсе эмне кылабыз билесиңерби? Бийик жерлерге чыгат экенбиз. Кырларга күтөргөн чыккансыңарбы? Ооба. Иштергени баргансыңарбы? Ошондой жактарга барышыбыз керек. Табигый кырсыктарды алдын алуу чараларын үйрөтүү үчүн атайын ыктыярчылардан турган топ бар. Алар мектепке чейинки курактагы балдарды даярдыктан өткөрүп келишет. Алардын бири Айзада Чондуева. 3 жылдан бери балдар менен иштеп, жеткинчектердин тилин түшүнүп калганын айтууда. Бул долбоор өзү мамлекеттик деңгээлде болуп турат да. Биз буну ишке ашканы жардам берип жүрөбүз. Жана биз барганыбызда көп эле жаш балдар биз билебиз дешет. Ошону биз дагы бир жолу кайталатып, жана ошого бир практика катары өтүп коебуз да. То есть буну биз жаңы үйрөтпөйбүз, билген эле нерсесин кайталатабыз. Эмнеге дегенде өзгөчө кырдаалдар мындай билген нерсең менен жана бир нече кайталаган нерсең эки башка нерсе. Ошон үчүн ошого жол Сел жүрүү, жер титирөө, кар көчкү өрт чыккан жагдайда балдар өзүн кандай алып жүрүүсү керектиги практика жүзүндө көрсөтүлдү. Топураган балдар ыктыярчылардын ар бир айткан сөзүнө маани берип, аркасынан кайталап жатышты. Жаратылыш кырсыктары болгон учурда кимге, кантип кайрылуу керектигин да айтып беришти. Сигнал болот экен жана. Ал эмнени түшүндүрөт? Ал пожар болып кеткенini, сел басып кеткенini, жер титирөө болгону. Болгондо ошондой муз эме чыгат, үн чыгат, Өрт чыкканда кандай кылыш керек экен жаш балдар? Бекинип алыш керек. Кайка бекинип алыш керек экен? Столдун тагиге же эшиктин жаныга. Жер титирегенде? Жер титирегенде секен учумен жатып барыш керек. Телефон чалыш керек экен? Ооба. Канчага чалыш керек экен? 112. Андан соң мектепке чейинки балдарга жаратылыш кырсыктары тууралуу атайын видео материалдар көрсөтүлүп, симуляциялык машыгуулар өттү. Өзгөчө кырдаалдар учурунда дүрбөлөңгө түшпөй, улуулардын сөзүн угуу маанилүү экени эскертилди. Бирден айтасызчы? Эмне кылбаш керек дедиң? Күкүрттү кармабаш керек. Ооба, өт чыкпаш үчүн күкүрттү кармабайбыз. Ата эненин айтканын кылабыз туурабы? Кармабайбыз. Темирлан Алым мектепке чейинки билим берүү мекемесинде 110 бала тарбияланат. 4 тайпа бар. Бала бакча жетекчисинин айтымында, мындай иш-чаралар маал-маалы менен өткөрүлүп турат. Бул жолкусунда теориялык негизде эмес, практика жүзүндө ишке ашты. Балдар үчүн эффективдүү болгонун айтып жатат. Буга чейин биз балдарыбызды мындай бир баягы өзүбүздүн программанын негизинде эле жеңилирээк ушундай формада өткөзүп жүргөнбүз. Биринчи балдарды өткөзгөн кезибизде балдарда коркунучтар пайда болуп, сыртка дегенде ыйлап, чыңырып, эмне болду дегендей шок абалда болушкан. Андан кийин отурумдук менен, акырындык менен өткөзүп отуруп, азыр балдарыбыз мындай жакшы эле көнүп калышканда, өздөрүнүн мындай коопсуз эмеге, коопсуздукка даяр эле деп айта алам да. Белгилей кетсек, коопсуз мектептер жана бала бакчалар долбоорунун максаты Кыргыз Республикасындагы балдардын жаратылыш кырсыктарына даяр туруусуна көмөк көрсөтүү болуп саналат. Ал үчүн ыктыярчылардан турган топтор окутулуп даярдалат. Дал ушул долбоордун алкагында өлкөнүн түштүк аймагында 300 ыктыярчы эмгектенишет экен. Жолдар Бузумов, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Нокат району.